Қалыстың шқырығы жаңырды, белгі берілді, ақырандап, адаттағыда елі тактика менен Асан Жанышев жай салқынғанды мүнөзді күрөш алып барып баштады. Жана көрөлү, албетте сөз түрдө биз өз мекендешибизге ишенебиз. 87 килограммдык чембирдикте биздин мекендешибиз бул беттештин эмес, жекеле бул чемпионаттын жеңип алууга талапкерлердин бири деп ишенип туралы. Ислам Аббасов деле азырынча өтө бир тобокелдүү кадамдарга барбастан салкын кандуулук менен гана күрөш алып барып жатат. Азырынча Ислам Аббасов тажрыйбалуу биздин мекендешибизден жашы да улураак, 29 жаштагы балбан быйыл 2025 жылы 3 эл аралык мелдеш өткөрүп, үчөөндө тең коло медаль багындырган. Хорватияда февраль айында рейтинг мелдеште коло медаль, Словакиядагы Европа чемпионатына коло медаль багындырган, жана Венгриядагы эл аралык мелдеште дагы коло медаль багындырган. Бул 4-чү беттеши быйылкы жылдын эсебинен. Жана бардык беттештерде негизинен ийгиликтүү кайткан. Албетте финалга жете алган эмес, бирок үчөөндө тең коло медаль багындырган. 1 мүнөттөн ашыгыраак убакыт акырындап артта калып бара жатат. Азырынча дээрлик эки спортчу тең бирдей мүнөздөгү эле беттештерди алып барууда. Жана эми гана ышкырыкты жаңыртты калыс. Эми ушул жерден биздин мекендешибиз өзүн көрсөтүш керек коргонууда. Буга чейин алгачкы жүрүштө партерде бир аз алдырып койгон. Эми алгаталардын үстүндө менимче машыктыруучулар өзү иштеди болуш керек. Эң негизгиси ири эсептеги упайга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Ислам Аббасов кармады. Жана андан ары Асан Жанышев коргонууда. Азырынча мүмкүнчүлүк бере элек дегинче айландырып кетүү аракетин жасайт көрүнөт. Жакшы, азыр Асан Жанышев азырынча ишенимдүү. Бул жолу дагы айландыра алган жок Азамат. Асан Жанышев партерде атаандашка эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Ислам Аббасов негизинен көтөрүп кетүүгө көзү жеткен жок көрүнөт. Андан ары 2 жолу айландырууга аракет көрдү, бирок айландыра алган жок. 50 секунд убакыт эми түшүнүктүү. Асан Жанышев азыр тобокелдүү кадамдарга барбай, ошол минималдык эсеп сан катышында жүрүштү жыйынтыктап, андан соң экинчи бөлүктө негизги чабуулдагы ишке өтөрү түшүнүктүү. 35 секунд убакыт бара жатат. Жана килем сыртына түртүп чыгарды Азамат эң жакшы. Эсеп сандары 1-1. Атаандаш мындай аракетти күткөн жок көрүнөт. Жана Асан Жанышев бул нерсени эң жакшы пайдаланып абайлаш керек. 26 секунд убакыт. Эң жакшы 1-1 эсебинде биринчи бөлүктө өткөрсөк, бул албетте биздин балбан үчүн жакшы эле көрүнүш деп ишенимдүү эле айта туралы. Соңку 10 секунд. Асан Жанышев азыр эң негизгиси толкунданбастан өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп беттеш алып барып жатат. Эми тажрыйбалуу биздин балбаныбыз деле бир канча эл аралык мелдештерде күрөш жүргүзгөн, жана мындай мелдеште дагы өзүн кандай деңгээлде көрсөтүш керек экенин жакшы билет. Ошентип биринчи бөлүк 1-1 эсебинде соңуна келип жетти. Азыр эми атаандашыбыз бир аз алдыда, бирок экинчи бөлүктө сөзсүз түрдө биздин мекендешибиз ал нерсенин бардыгын оңдоп кетет деп ишенип туралы. Асан Жанышев 20 гана жаштагы биздин эң жаш өсүп келе жаткан балбандарыбыздын бири. Ал быйыл 2 эл аралык мелдеш өткөргөн, жана экөөндө тең алтын байга жок. Тагыраагы 4 эл аралык мелдеш өткөргөн, экөөндө ийгилик жарата алган жок. Азия чемпионаты жана Албанияда өткөн мелдеште, ал эми Монголияда өткөн эл аралык мелдеште алтын медаль, жана 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатында да ийгиликтүү болуп алтын медаль багындырган. Ушундай. Келиңиздер, эмдесе экинчи бөлүктү көрөлү. Азырынча эсеп сандары 1-1 абайлаш керек. Азыр атаандаш Ислам Аббасов бир чабуулга чыгып көрдү, бирок ишке ашкан жок. Асан Жанышев болушунча килемдин ортосун ээлүүгө аракетти көрүш керек. Жана экинчи бөлүктө Ислам Аббасов дагы жакшы баштады. Акырындап 30 секунд артта калды. Ислам Аббасов дагы активдүү.
жана калыс ышкырыкты жаңыртты. Эми өзүн биздин мекендешибиз ушул жерден көрсөтүш керек. Эсеп сандар 2-1. Болушунча упай топтого аракет кылат. Таза 4 упайлык ыкма болбосо айландырып упайларды чогултса деле биз макулбуз. Жана кармады Асан Жанышев. Айландырып кете алабы же көтөрүп кетүүгө аракетин жасайбы? Атаандаш килем сыртына чыгып бара жатат Асан Жанышев. Жана көтөрдү Азамат, так көтөрдү атаандашты, бирок коргонууда дагы да болсо Ислам Аббасов. Асан Жанышев бул абалдан бошонуш керек. Жана мүмкүн болбоду дагы 2 упай биздин мекендешибизге. Ошону менен эсеп саны 4-1. Атаандашка эскертүү берилди. Жана натыйжасында Асан Жанышевка 2 упай жана кайрадан жүрүш партнерден уланат. Эң атаандаш килемдин сыртына чыгып бара жатканда Асан Жанышев так көтөргөн болчу. Жана бул жолу дагы андай тактика колдонобу же болбосо айланса дагы жетиштүү. Ислам Аббасов да физикалык жактан күчү жетишерлик коргонууда. Жана бул жолу мүмкүнчүлүк болгон жок. 1 мүнөт 45 секунд убакыт. Ортодогу айырмачылыкка 3 упай. Эми Ислам Аббасов болушунча өзүнүн чабуулдук мүмкүнчүлүгүн издеп көрөт. Бирок 1,5 мүнөт убакыт албетте көп абайлаш керек. Баштапкы бөлүккө салыштырмалуу 2 балбан тең бир аз чарчады. Бербеш керек Асан Жанышев. Акырындап Ислам Аббасов кайсы бир деңгээлде бир тобокелдүү кадам жасоого мүмкүнчүлүк алып бара жатат. Эң соңку 1 мүнөт 5 секунд убакыт жакшы. Жана ошол жерден мүмкүнчүлүктү бербеш керек. Килемдин сыртына түртүп чыгарууну да ойлошу мүмкүн Ислам Аббасов. Жана атаандашты артына өткөрүп жиберди. Кереги жок жер болчу. Эсеп сандары 4-3. Асан Жанышев азыр атаандаш мындан дагы күчтүү ыкма жасайт деп бир аз кооптонуп калды көрүнөт. Жана аны Ислам Аббасов пайдаланып кетти. 45 секунд убакыт. Эми Асан Жанышев коргонууну көзөмөлгө алыш керек. Соңку 40 секунд. Жакшы, атаандаштын сол колун кармап күрөш алып барууда. Бирок эми атаандаш Ислам Аббасов дагы мындай жерде кандай күрөш алып барыш керек экенин жакшы билет. Асан Жанышев абайлаш керек. Килемдин ортоңку бөлүгүн көзөмөлдөп гана күрөш жүргүзүүдө. 17 секунд убакыт. Жана соңку 10 секунд. Эми Асан Жанышев чыдаш керек. Атаандаштын сол колун кармап турат. Ушул боюнча деле убакытты өткөрүп койсо деле болот. 2 секунд 1 жана бүттү. Асан Жанышев